Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге сандан сапатка өтүп аткан жакшы бир арашан чарбасын көрсөтүп беребиз. Бүгүн биз Бишкек шаарына жакынкы жерде Шалта деген айылдабыз. Мына ушул айылда Алмаз деген байкебиздин чакан чарбасын көрсөтүп берели. Буюрса, могул жерде Дракуланын кыздары чуркап кетти. Могу жаш кочкор Посейдондун баласы, Александровкада Мухаммед Шарифтин короосунан алынган кочкор. Жана дагы башка кочкорлору бар. А бул болсо Дракула деген кочкорду сокулукта сиздер Талай деген байкенин короосунан көргөнсүздөр, жана интернеттен дагы ошол кишинин короосунан көргөнсүздөр. Алмаз байке ошол кишинин тууган иниси, тагыраак айтканда кочкор экөөсүнүкү. Буйруса, ушул короодон дагы Дракуланын тукумдарын тапсаңыздар болот. Алмаз байке менен таанышып алайын. Бул кишини көбүңүздөр тааныйсыздар. Карабалтада Хусейин байкеден жанакы ак лексусту берип койлорду алмашкан киши ушул мына. Тиякта жанагы атабыз интернеттеги. Бул жакта Алмаз байкем өзү. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандай эсен? Кел, кош келипсиң. Жакшы, шүгүртөнчү. Өзүңүздүнсүзбү? Корого. Сиз экөөңүздөрдү келгенде эле эстедим. Атам ак лексустун жанындагы киши. Сиздин атаңыз, Мен атам. Экөөңүздөр кой баштадыңыздар. Кой баштап буйрса. Акырын өтө берели койлоруңуз тарапка. Алмаз байке, так, сиз ошо Талай байкенин иниси болом дедиңиз, Эки жак ушул тууган иниси болот экен. Дракуланын ээлеринин бирөөсү, тагыраак айтканда Дракуланын экөөңүздөрдүкү, Дракуланын экөөбүз чогуу ортого алганбыз ошо. Койго иштеткен. Койлорго иштеткен, койлорго кошуп атабыз. Буйруса. Дракуланын кыздары кетти, көрө берели. Бул Посейдондун баласы, Бул Посейдон. Кармайсызбы бери? Посейдондун баласы. Өтө эме экен, этият кыласыз. Бул өзүңүздүкү же ортодогу кочкору бул? Жок, мында экөөбүз чогуу алганбыз байкем экөөбүз. Ортодогу, Сиздикинде азыр бул, пока? Машалла. Менде болот, байкем үйүнө барат, ортодо. Бул канча айлык болду ошондо? Буйрса ошо 1 жашка жакындап калды. 1 жашка жакындады. Бою 1 метрге жакыныраак, кулагы болсо. Кулагы 23, салмагы 120дай болуп калды. Ошо быйыл ошо алып келип могу эмелерге Дракуланын кыздарына кошуп баштасам деп алып келгем ошо. Машалла. Уже коюп атасызбы? Анам мындан пробный былтыркы кошкондон 2 косусу бар берде. Мунун, Мунун азыр буйрса аны эле көрсөтөбүз. Болду, машалла. Ну, так, чечип бери жетелесеңиз жакшы беле. Ылдыйга түшүп алдыңыз, же жакшы эле көрүнөбү? Койлорду атам карайт, Кандайсыз ата? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Азыр микрофон сизге угулбай калышы мүмкүн. Койлорду сиз карап атат дейт. Мен карайм, жерде мен турам. Муну кочкорду балам Алмаз балам 35 000 долларга Мухаммедтен сатып алган. Буттарын карачы, буттар торпок мутундай. Кулагы 20 сантиметр, башын көрсөтчү, баш токмуш, куйруктан. Кочкоруңуз катуу экен кочкор. Посейдондун баласы, Посейдон. Пегастын баласы. Посейдондун баласы экен, байкелер, мына. Пегас деп алдым окшойт. Бул Посейдондун баласы, билесиздер, азыр мына Александровкадагы эң мыкты кочкорлордун бири. Буйруса мына ушул Посейдондун баласы. Так, куйрук форманы бир карап коюңуздар. Идеалдуу куйрук. Кочкор жана башында эле байкадыңыздар, жүнү өтө щетка, идеалдуу жүн. Баштары агарып турат, коңко, кулак широкий, башы чоң, мойну узун. Мына кулак баштары мына. Кличкасы барбы Алмаз байке? Кличка чагылган. Чагылган. Өзү деле ошо атылып кетейин деп турат экен. Чагылгандай болуп атылайын деп турат. Машалла. Кочкоруңузга көз тийбесин. Бул сатылбайт, Бул сатылбайт, муну буйрса иштетели деп алганбыз, ушу Талай байке көз. Буйрса ушу койлорго кошобуз. Кош баштадым, Талай байке да кошту, мен да мына кош баштадым, 2 кос түшкөн былтыр. Машалла. Көрсөтөлү аны. Пробный, буйрса анда азыр. Муну кандай кыласыз? Камай бересизби? Бирок ушу кочкоруңуздун бели түздүгү, моюнун узундуулугу, астынын тик турушу, куйруку өтө идеал экен. Анан арканын буттары, лапалар олтурган эмес, тик турат мына. Тизелеринин жоонуктары. Тиш жара элекпи? Тиш жара элек, коз тиш боюнча. Эми почти 1 жаштык кочкор экен. Азыр 1 жашка жакындады, 1 жашты эле болду элек азыр. Мына коз тиш экен болду. Ушуну иштетейик деп атасыздар. Муну азыр ошо Дракуланын кыздарына. Жака кошулуп атат буйрса бул эме Дракуланын кыздарына. Кочкоруңузду караң. Коюп жиберсеңиз да болот. Дракуланын кыздарын көрсөтөлү. Же киргизип койсоңуз да болот. Койлор чыгарат, ошону чогуу да так болду. Көрсөтөм муну буйруса.
Кой бере берейин, муну. Аябай жакты. Мына Дракуланын кыздарын көрсөтөйүнчү. Эми Дракуланы билесиздер, Талгайбеке Россиядан алдырттым деген, түбү Кыргызстандан чыккан, Казакстанга барган, Россияга барган, көп жактарга барып иштеп келди. Мына Дракуланын кыздары буюрса ушул кочкорго даярданып атат. Дракула өзү билесиздер, только искусственный секирип берет. Анан ошону аттырат. Булар да ошол искусственныйдан да, О, искусственныйдан. Мына. Чыгара бериңиз ата. О, мына. Машалла. Чагылган Дракуланын кыздары менен буюрса. Мына селекция башталыптыр. Атабыз тетияктын айдайт экен. Алмазова тетиклер чыккыча сурап коеюнчу. Хусейин байкеден 30 баш кой алдыңыз, О, 30 баш кой алганбыз. Булар менен иштеткен. Ушулар менен иштетейин деп алдык буюрса эми. Буюрса. Азыр бир жакшына косулар бар экен, аз көрсөтөлү. Бир ылдый айдасак сонун болот эле. Тетигине. Корос козулар мына көрдүңүздөрбү байкалар. Анан эми бул байкем дагы ушул канды алып баштаптыр. Селекция ушундай болуш керек. Мухаммед Шарифовдон койлорду алыптыр, Хусейин байкеден алыптыр. Негизи туура кадам жасаган. Койдун экстерьери мыктыбы, начарбы, главный кан. Ошол түбү бар, түбү белгилүү. Селекция болгон короо. Любой элита короодо баары элита чөөрбөйт, 10-15%. Бирок козуну бере берет. Бирок ошо канына карап алыптыр мына. Алыш менен мондай козулар түшө баштаган. Могу кандай козу? Ал Дракуланын козусу. Могу жаш козу, Дракула искусственныйдан бул дагы. Искусственныйдан 15 күн, 20 күндөй, 15 күндөй болуп калды ушу туулган. Машалла. Өтө сонун козу экен мына жаш козу, Дракуланын козусу эркек. Бизерге акырын топтойлу, Так, Алмазова, берки могу чоң козулар кайсыдан? Мына кара козу. Бул кара козу эмеден, бульдозердун линиясынан. Бульдозер, энеси кара го, Бул энеси алдыңкы кара козу. Акырын бер тосолчу. Качып эле кет да жошак кармайлы, койлоруңузду. Бирок ушунун баарына могу Посейдон баласын койдуңуз. Ушуларга коюп атам буюрса. Качкандары барбы? Качкандар эми жаңы коюп баштадым эми азыр пока. Акырын чочутпай. Бул коз Дракуланын козусуна сөз жок, негизи. Өтө доминант козулардын бири болот окшойт. Азыртадан эле жүн чистаталары, кулак тоңколору байкалып турат. Мисалы, мына козу, каранын жанындагылар. Мына козу көзүн билештип, жашыл бирка топтоп турат. Энеси да чоң го экен. Жүнүнө мани өрбөстөп, кыркылганда ушундай кыркылат. Бирок мына козу дагы мына. Мына козу кайсыдан байке? Кара козунун жанына чыккан. Ада Дракуланын козусу. Ургач экен, Ургач козу, Дракуланын ургач козусу экен. Могу бульдозер линия, бул, Бул бульдозердин. Тетиглериңизчи жа, чуркап кеткендер. Алар деле Дракуланын эмелери. Ушудан башкасы Дракула бут, бул жер. Могул эле башка, могу кичине күрөңүрөөк болуп турго, ошол эле башка, калгандары Дракула. Болду. Бул келген койлордо туулган окшойт анда. Сатып алгандарыңыздан. Мен мындай байкасам, Дракуланын качырган Дракуланын козулары жакшы экен, Бары бир кан ойнойт да, баягы билбей сатып алган койлоруңуз келип туулганда анча туубай калышы мүмкүн. Бирок мына Дракуланын өзүнөн түшкөндөрдү көрүп атасыздар, мына былтыркы токтулары, мына ургач козулары мына. Буга кличка койдуңузбу, кое элексизби? Буга кличка атам Жалын деп койду го. Жалын? Жанагы жыгаш чакканда жалын чыгат да, ошонун өңүндөй. Кулагы 20 сантиметр азыр эле. Машалла. Буттары жоон, куйругу да жакшы. Куйругу да жакшы, сүйөтү да жакшы, өңү түзү. Аты Жалын. Жалын. Буюрса чоң болот, энеси да чоң. Жалын бели узун, шыйрактары жерден узун, мойну узун коз экен, Кулактары узун. Буюрса өсөт, мына кулак баштары кандай сонун, Дракуланын эркек козусу. 15 күн болуп калды. Ana 15-20 күндүк коз экен, эми көрүнүп турат го, жаш козу. Жүнү аябай гладкий экен, чистатасы мага аябай жакты. Энеси жакшы кой экен, Ana биринчи туут экен, энеси. Энеси биринчи туут. Энеси да кулактуу экен. Светлая матка көрдүңүздөр. Мына ургачынын энеси, ургач көрдүңүздөр, кой аябай жакшы кой экен.
Бул жанакы Дракуланын ургачы козусу. Машалла. Энес жана эң чоң коюңуз экен. Энес алла чоң кой. Ошо Мухаммед Шарифтен алгам дедиңизби? Ошондон келген койлор. Мухаммед Шарифтин коросунан чыккан койдон мына буюрса ургачы козу. 2 ай болуп калууга. Ушуну веске коюп көрдүңүз, койбодуңузбу? Жок, муну веске көрдүм. Энесин аябай чоң массивный кой экен да. Эне. Мына кулагы мында 20дан ашып калды азыр. Буюрса мына Дракула деген бирге басылып турат. Булар сатылбайт байке? Булар эми өзүм иштетсемби деп эметип атам. Так. Мына куйругу. Болду байке. Тик куйрук. Карабасына көрмөйм. Баштары. Болду, коюп жиберебиз. Бул булдузор неберелерин. Кара эркекпи бул? Эркек. Эркек кочкор болот. Кулагы мунун кулагыда 20дан ашыгыраак. Бою баягы таразага такканбыз 50 кило чыкты. Ушул 50 килограммдык эркек козу, козунун эми белден могул жака чейинки кичине тартып алсаңыз өзүңүз боковой көрсөтүңүз, болду, ушундай. Мына могул жерден могул жерге аралыкты караңыздар, чоңдугуну. Энеси аябай чоң кара кой экен. Мунун атасы кызыл бирок, атасы. Буюрса эркек козу. Мына чым кара. Кулактары да көрүнүп турат, экстерьери. Куйругуну көрсөтсөңүз байке. Болду. Ошо. Мындай зеркальный, тик куйрук. Зеркальный. Мына кара кою барлар, ушундай козуларды Алмаз байке менен сүйлөшүп алсаңыздар, тукумдукка көрүп атасыздар, кандай сонун козулар, Буюрса, бошото бериңиз байке. 2 айлык 50 килограмм. Ушунун байкеси бар экен, ушул койдон кызыл түшүптүр. Мына тала ушул Алмаз байкебиздин мындай козурной бир бөлүгүнү көрсөттүк сиздергечи. Ушул жери эң мыкты жери. Мына буюрса бул жактан сатылса ушул эркек козулардан сатышыңыз мүмкүн, Туурабы? Жаштардан эми аны сүйлөшөсүздөр. Буюрса мына Дракуланын кыздары турат, өтө мыкты. Банкировкадан өткөнсүз байке? Банкировкадан өткөн бар. Мооларда өткөнбү же коз тиш болуп калды булар? Коз тиш болуп, азыр деле коз тиш булар. Болду, коз тиш дагы. Болду. Бул кочкор даганда экстерьерге эме бериле экен да, классность, классность бериле элек. Ой. Жалын. Мени карачы, жалын. Дракула мына өзүнү көрсөтүп кетиптир, кандай болсо дагычы. Ушу ортодо алган экенсиздер да, башында? Башында эле ортого алгам. Ошо. Алып тура эле кылган экенбиз деп атасыздар. Козуларын көрүп. Туура кылдырып деп атабыз буюрса. Азыр мынагу чагылгандын 2 пробнигин көрсөтөлү. Андан кийин Хусейин байкеден алган койлорун көрсөтөлү. Мына кочкорлору бар. 2 күн болду тууганына. 2 күн болду. Чагылгандан булар? Чагылгандан пробник. Эгиз. Эгиз биринчи туут койбу? Энеси. Энеси биринчи туут. Так. Ушул чагылгандан көрүп атасыздар. Бир эркек, бир ургачы. Энеси этиги койбу? Энеси бул. Болду буюрса мына. Пробник түшүптүр буюрса. Так, мына артында мунусу эркек, мунусу ургачы. Мунусу ургачы. Светлая ургачы буюрса. Мунусу катуу ургачы болчу да мына. Бешин мурдунда тырыштарды көрдүңүздөр, 2 слой турат могу жердечи. Туншуктар. Ургачыңыз катуу болот экен. Куйруктар кандай түшөт экен байке? Куйруктармы? Разрез. Куйрук формасын келтирет экен, бирок, Болду, коюп жибериңиз байке. Мына ушул койдон, эми өтө да күчтүү кой эмес. Биринчи класс койбу? Бул биринчи класстын койлор. Буюрса мына көрдүңүздөр. Чагылгандан пробник түшүптүр. Кана жүрүңүз эми. Башка клеткаларыңызды көрсөтө бериңиз. Кой чарбачылыгын ушул жерге уюштурупсуз. Могул жак не клетка байке? Могул койлор. Бул жак ушу Хусейин байкеден келген койлор. Жана Lexus'ка алмашылган койлор ушулар экен да? Кире берейинби же мен дагы? Киресиң болот.
Бул козулар кайсы кочкордон болот экен ошондо? Козулары танкердин эмесинен бар экен. Ошондон 3 тууду. 3, Танкердин линиясынан. Эмнелер ушуну оранжевый биркалар? Булар ошо Пегастын баласы эме Кобра деген. Хусейн байкем ал Харсан Мухаммед байкелер менен жакшы. Ошодон бир кочкор алган болчу, Ошондо бул танкер менен 3-өсү. Калганы кайтып эле ошо Пегас линиясы болуп калат экен да. Муну эркек экен, Ушу кочкорго кызыксаңыздар болот экен. Ушундайларда азыртадан акырын сүйлөшүп, көзгө көрүнүп атат, тетиги. Ошону камып көрсөтпөйсүң, Ушул кайсы линия болот экен могуңуз? Бул Пегас Кобранын баласы экен. Могосо танкердин эмеси жанагы. Могозубу? Этият кылыңыз, Только этият кыласыз. Могу танкер линия экен да? Танкер линия. Танкер эми блондин 80ге барып такалат. Болду, коюп жүрүңүз. Эркек бе? Эркек. Эркек мына. Болду, ушундай козуларды көрсөңүздөр болот. Мисалы мына эркек жакшынакай жүрөт. Кобра дейт. Тети жака кирип кетти. Дагы барбы койлор? Жана кочкорду айылды. Кой туруңуз, койлорду көрсөтүп коелу, кочкорлор соңунда көрсөтөбүз. Бул эң акыркы клетка. Мына жалынга аябай окшош козу кочкор экен, могу. Дракула бул дагы байке. Эгиспи? Жок, башка ошо. Болду. Бул Дракуланын козусу ошондо бул дагы, Бул дагы ошо жалындын. Жалынга аябай окшош экен. Колго жакын, көздөрүнүн айланасы агар баштаптыр. Мына. Окшош алдан. Мына дагы светлая козу экен, могу бач. Могуңузчу байке? Бул эркек экен, Ары басканда. Дракуланын эмеси. Булардын арасында койлор сатылат, козулар да сатылат. Ушунун арасынан, болду. Карагойдон башка. Мынау карагой, өтө чоң карагой экен, бою 93. 50 та болотту байке? 50 та. Бул Тарнадан кызы. Билсеңиздер, Торнадо деген кара кочкор бар. Убагында көп адам иштетти, болгон өң кара болду, жакшы тукумдарды таштап кетти. Айрыкча Новопокровкада көп иштеди. Мына кандай экстерьер, Ошол кара Торнадонун ургач козусу экен ушу карагой. Бирок кызыл тууп калышы мүмкүн. Бирок быйылкы коз так эле кызыл экен. Ушул карагой дагы аябай көзгүлешти. Эми ушул королордун ичинен дагы козулуу койлордон сатат экен. Келип көрөсүздөр. Кайсы койду сатса, козусуна карап, сүйлөшүп алсаңыздар болот. Же болбосо мындай эркек козуларын көрүп атасыздар, Мисалы, могу жалынын шеригине окшош. Ушундайларды буйруса акырын сүйлөшүп, азыртадан брондоп алсаңыздар болот. Мына ушул койлору бар экен. Азыр жакшынакай кочкорлор бар, ошолорду барып көрсөтөлү. Чоң кочкор, готовый. Буйруса мына Алмаз байкебиздин өзүнүн короосунан дагы, как свой огород деп коет го. Ошондой болуп, мына бир кочкор чыгыптыр. Бульдозер линия жанакы тутуп көрсөткөн кара козунун эне жагынан бир тууган, Ата жагынан да бир тууган. Эне ата жагынан да. Энеси бир, ушул, Кара козунун энеси кара койдун былтыркы баласы. Атасы, аталарда бирде линия. Бул да бульдозер линия байке. Кана ушул кочкорду веске коюптур. Канча чыкты? 150 кило чыкты. 150 кило. 150 кило чыкты. Козу тиш 1,5 эмеге 1 жашка жаңы чыкты. Мына козу тиш экен. Ушул бульдозер линия буйруса выставкага чыгарайын деп атасызбы? Буйруса, 17 майга, Дайындап атабыз, кармаңыз. Та бир айга жетип жетпеген күн бар. Бүгүн 19-у. Кочкор. 150 килограмм дейт ушул кочкорду. Бою 96 окей. Выставкага даярданып атат. Ушуну кочкордун экстерьерин көрүп атасыздар. Мына төштү караңыздарчы мына. Төшү да чоң. Бульдозер линиялардын походкасыга сөз жок негизичи, стойкаларына.
Алмазбай экөөбүздүн мына тоокторду да апарып экен. Ой, токто. Тосуп туруңуздар. Мына астындагы кочкор Пегастын баласы экен, Мухаммед Шариповдун короосунан чыккан. Шуну дагы алган экен. Уруктукка иштетемин депчи. Токто. Ошо алдыдагы кочкор жөнүндө кеп кылып атабыз. Канча айлык байке бул? 9 ай. 9 ай, кулагы 22 сантиметр. 97 килограмм. Почти 100 чыгыптыр салмагы. Мына берки кочкор экөөнү салыштырыңыздар. Экстерьер. Мухаммедтен сатып алган 18 000 долларга. Мухаммед Шариповтан алган экен, ушул 18 000 долларга ушул кочкор. Бойлуу экен, билимсиздер. 4 ай кезинде алган экен. Машалла. Карбоностор чыгып баштаптыр мына. Мына карбоностор чыккан, кулактары аппак. Мына көрүп атасыздар, бойлору узун. О, буттарынын жиликтерин карап коюңуздар мына. Буттарынын жоондуктары акырын чочутпай өтөйүнчү. Эми толотта жаш кочкор экен. Андан 4-5 айга жашпы, же 3-4 айга жаш окшойт. Тетеги кочкордончу. Бирок анын эми экстерьер бар алып жоондугу катуу экен. Бирок бул дагы эртең мына ширактары узун, белдери узун кочкор болот экен. Көзгө көрүнүп турат. Кличка койдуңузбу? Кличка подарок. Подарок? Кличка подарок. Пегастын баласы. Жанагы чагылган экөө тууган болуп кетет. Бул Пегастын баласы болсо, чагылган атасы Посейдон дагы Пегастын баласы. Чагылган атасы менен бул бир кочкордун тукумунан болуп калат. Мына Мухаммед Шариповдун короосунан ошо 2 кочкор бул жерде турат, мына кочкорлордон. Уруктукка даяр. Буйруса 4 жаш кочкор бар. Алмазбай экөөбүздүн буйруса сатыла тургандары ушулар. Более мындай конкретно баасы келсе сатып жиберет. Акырын линияларын айта беребизби Алмазбай эке? Ооба. Могу арттагы наркы экөө бульдозордуку. Эки ортодогулар, Жок, наркы бульдозордуку, могул экөө ортодогу Дракула. Болду. Бир Карзай. Ылдый тосуп коюңуз байке. Алдыңкы Карзайдыбаныкы. Так, ортодогу чоңурактар Дракула, Болду, айдап коюңуз байке. Прям могу, мына. Ортодогу, ортодо экөө Дракула. Дракулага окшошуп кетет экен. Айрыкча мына астындагы, могу кочкор астында турганды Дракулага өтө окшош. Бул секиргенде экөө Дракуланын балдары окшош турат. Булар Карзай 2-ники, Бул Карзай 2-ники, наркы бульдозордуку, наркы четки. Бульдозер. Карзай 2-нин линиясы, бул бульдозер артында. Ушулар баасы келсе сатылат байке. Буйса баасы келсе. Кандай баа коебузбу же кандай болот? Же келишим болот? Эми келсе келишим баада сата беребиз, буйса келип жактырса сүйлөшөбүз. Ушул шалтага келесиздер. Кайсы кочкор жагып аткан болсо, сүйлөшүп көрөсүздөр. Келишесиздер. Мына Дракуланы көргөндөр болсо, Дракула кочкор деп издесеңиздер, мунагы куюп койгондой копия мына кочкор. Кулактары жалбырак болуп буйруса. Былтыркы козуларынанбы? Былтыркы козуларынан. Дракуланы алып келип, качырып, анан биринчи түшкөн козулар экен да? Ошо биринчи түшкөн козулар. Күн аябай биркөө моундай болупчу. Туура түшүнөсүздөр. Келсеңиздер көрөсүздөр. Ама бульдозер менен Карзай булар аппак эле кочкорлор экен. Сиздерге как пепельный болуп көрүнүшү мүмкүн. Эч кыжалат болбойсуздар. Могу деле Дракулага аябай окшош деген беттери аппак. Дракула деле ошондой кочкор. Биз эми бүгүн Алмазбай экенин чарбасында болдук. Эмнеси болсо баарын көрсөттүк. Ушул 4 кочкор сатылат, анча-мынча койлор сатылат дейт. Ушул жерге шалтак айланып келсеңиздер, Алмазбай экенин короосунан көрөсүздөр дагы, жактырганыңыздарды аласыздар. Вставкага бир кочкорун даярдап атыптыр. Коз тиш, 2 тиш бирине чыгат, кыскасы кандай болсо дагы буйруса мына 17 майга буйруса 29 күндөн кийин же 28 күндөн кийин выставкага чыгат. Рахмат эзен, эми келип сизда ушинтип биздин чарба менен таанышып кеткениңе рахмат. Эми сиз да селекцияны баштапсыз. Чарбаны куруп, буйруса аракет кылып атабыз, эл катары. Курбанчылык кылыпсыз. Эми төлүңүзгө береке, чарбаңызга береке, жакшы козуларды алып баштапсыз буйруса. Дагы корооңуз өсө берсин.
буюрса сиздерден жакшы чыкса эл алып андан пайдалансын. Элде жакшы койлор көбөйө берсин. Анда Алмаз байкенин номерин сохранить этип коесуздар. Шалта жакка, ушак жактарга өткөндө ушундай короо бар экен деп албасаңыздар дагы ушул бир баягы опыт алмашуу же карым катнаш түзүү максатында хотя бы келип ушу киши менен таанышып, келип көрүп, айланып, жакын болсоңуздар болот. Арашаноттордун эң артыкча фишкасы ушундай. Бири-бири менен аябай көп айланат. Ошон үчүн биринин короонда эмне бар, бүт информацияны билип турат. Ошондо дагы буюрса иш жакшы жүрөт.